2019 жылдын биринчи жарым жылдыгында өлкөгө кирген чет элдик түз инвестициялардын көлөмү өткөн жылдын ушул эле маалына салыштырмалуу дээрлик 60% өсүп, жалпы көлөмү 400 миллион долларга жеткени Улуттук стат комитетинин отчетунда көрсөтүлгөн. Ал эми чет элдик түз инвестициялардын түзүлүшүн карасак, бул 400 миллиондун дээрлик жарымына жакыны илимий техникалык ишмердүүлүккө салынган каражаттар. Түшүндүрө кетсем, бул ошол эле кийин казуу өңдүү тармактардагы долбоорлордун техникалык экономикалык негиздемесин түзүү ишмердүүлүгү болушу ыктымал. Ал эми 100 миллион доллардан ашуун каражаттар иштетүү тармагына тартылган. Иштетүү тармагы деген бул чийки затка байланышкан өндүрүш. Кыргызстандын шартында болсо көбүн эсе жаратылыш ресурстарына байланышкан тармак. Ал эми кийин казуу тармагына 39 миллион доллар тартылып, чет элдик түз инвестициялардын жалпы көлөмүнүн 10%-ын түзгөн. Кыргызстанга түз инвестиция кылган өлкөлөрдүн сап башында Кытай турат, андан кийин Улуу Британия, анан Канада. Эгер аймактар боюнча карасак, чет элдик түз инвестициялардын жарымына жакыны Жалал Абад облусунун үлүшүнө туура келген. Белгилүү болгондо, кытайлык Fold Gold Mining компаниясы Жалал Абадтын Алабука районундагы Иштемберди алтын кенин иштетүүгө инвестиция салып жатат. Ага катар британиялык Чаарат компаниясы Жалал Абадта алтын кенин иштетүү фабрикасын куруп жатканы белгилүү. Демек, бул өлкөлөрдөн келген түз инвестициялар дал ушул алтын кен тармагына салынууда. Ал эми Канада тарап болсо кумтур кенине реинвестиция кылууда. Демек, жөнөкөй анализ көрсөткөндөй, Кыргызстанга кирген чет элдик түз инвестициялардын 80%-га жакыны тоо кен өндүрүшүнө салынууда. Ал эми Кыргызстанда бизнестин канча көлөмдөгү каражатка муктаждыгы жөнүндө так маалыматтар жок. Бирок эгер коммерциялык банктардын өткөн жылга карата кредиттик портфелин карасак, бизнес субъектлерге берилген корпоративдик кредиттердин жалпы көлөмү 1 миллиард 120 миллион доллардын тегерегинде. Ал эми Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунун 2018 жылдагы кредиттик портфели 304 миллион долларды түзгөн. Буга Европа өнүктүрүү жана кайра куруу банкы өңдүү өнүктүрүү институттары жайгаштырган капиталдын көлөмүн кошсок, жалпысынан өткөн жылы Кыргызстандагы бизнес 1,5 миллиард доллар өлчөмдө капиталды сиңирген.